Керемет жер бизге ата-бабалардан калган эң чоң мурас. Биз азыр тынчтыкта, согуш дегенди билбей, эгемендүү Кыргызстанда жашап жатабыз. Бул тынчтык үчүн ата-бабаларыбыз канын, жанын аябай күрөшкөн. 1941-жыл Совет эли бир туугандай болуп, тынчтыкта, бейбирликте жашап жаткан. 22-июнь күнү фашисттик Германия кокусунан кол салып, бул тынчтыкка чек койду. Ошентип, 22-июнь тарых барактарында улуу ата-мекендик согуштун башталышы болуп жазылып калды. Согушка жалпысынан 61 мамлекет катышып, 55 миллиондон ашуун адам бул дүйнө менен кош айтышат. Алардын 20 миллиондон ашууну СССРдин эли болгон. 9 миллиондон айланасында Германиянын адамдары кайтыш болот. Кыргызстан 360 миңден ашык адамды же өлкөнүн ар бир 4-чү жашоочусун согушка жөнөтүп турган. Ошондой эле өлкөгө 300 миңден ашык тургунду кабыл алган. 30 миңден ашык кыргызстандыктар аскердик өнөр-жай ишканаларына жөнөтүлгөн. Улуу ата-мекендик согушта Украина, Россия жана Белоруссиянын убактылуу ээленип турган райондорунан республикага 30дан ашык өнөр-жай ишканаларынын жабдуулары көчүрүлүп келген. Кыска мөөнөт ичинде фронт үчүн керектүү продукцияларды көчүрүп келген ишканалардын базасында даярдап, бардык жактан камсыз кылуу үчүн аракеттенишкен. Согуш жылдарынын ичинде 70ден ашык өнөр-жай ишканалары ишке киргизилген. Машина куруу, түстүү металлургия, айрым жеңил жана тамак-аш өнөр-жайлары жогорку темпте өнүгүп баштаган. Ишканалардын электр энергияга болгон муктаждыгы өскөндүктөн Лебединовка ГЭСинин курулушу уланган. Аламүдүн бир ГЭСинин курулушу жөнүндө чечим кабыл алынган. Анын курулушу 1943-жылы башталып, 45-жылы аяктаган. 1943-жылы биринчи кезекте Чоң Чүй каналынын курулушу да аяктаган. 1942-жылы Хайдаркен сымап комбинаты ишке кирген. Согуш мезгилинде оор кыйынчылыктуу күндөрүнө карабастан, турак жай курулушу да жүргүзүлүп келген. Айыл чарбасында механизатордук кадрларды даярдоо боюнча иштер жүргүзүлгөн. 1941-жылы кыска мөөнөттүк курстарда 2800дөн ашуун трактористтер, 570 комбайнерлер даярдалган. Армия, колхоз, совхоздордон 54 миң таңдалган аттарды алган. Мына ошентип тылдагы күчүрмөн эл да жеңиш үчүн өз салымдарын кошуп турган. Согуш аяктаганга чейин Совет эли 27 миллион элинен ажыраган. Анын ичинде канчалаган ата-бабаларыбыз да баатырларча жанын беришкен. Бул 4 жыл Совет элинин эң оор, эң кайгылуу, улуу ата-мекендик согуш жылдары болуп эсептелинет. 1945-жыл 8 май күнү саат 22:43 Берлин шаарына жакынкы Хорс шаарында Вермахттын атынан генерал Кейтер, Кызыл армия маршалы Жуков жана Англия авиация маршалы Теттердин катышуусунда биротоло жана толук багынып берүү жөнүндө келишимге кол коюлган. Өкмөт ошол замат 9 майды жеңиш күнү деп жарыялаган. Аны эртең менен саат 6:00 радиодон атактуу диктор Левитан Совет элине жарыялаган. Говорит Москва. Говорит Москва. Приказ Верховного Главнокомандующего
по войскам Красной Армии и военно-морскому флоту. 8 мая 1945 года в Берлине представителями германского верховного командования подписан акт о безоговорочной капитуляции германских вооруженных сил. Великая Отечественная война, которую вел советский народ против немецко-фашистских захватчиков, победоносно завершилась. Германия полностью разгромлена. Мына ошентип көпчүлүктү күттүргөн кубанычтуу жеңиш күнү да кирип келди. Мына ошентип улуу жеңиш майрамы да жөн эле келип калбады. Ал үчүн ата-бабаларыбыз канын, жанын аябайды беришти. Ал үчүн биз терең ыраазычылык билдиребиз. Элибизде эр жигит эл четинде, жоо бетинде. Бөтөн элге хан болгончо өз элиңе кул бол. Эр жигит үйдө төрөлүп, жоодо өлөт деген макалдар төгөн жерден айтылбаган чыгар. Тарыхта кыргыз жигиттеринин орду ополтоодой. Алар эл бийлеп, эл башкарган Алмамбет Датканын. Акылдуулугу менен жол көрсөткөн Бакай атанын. Эр сайышта эрдигин көрсөткөн Манас Баатырдын. Өз жүрөгү менен зот отун тоскон Чолпон байдын урпактарыбыз. Бизге ушундай бейпил жашоону тартуулаган ата-бабаларыбызга терең тазим кылуу менен биргеликте жалпыңыздарды улуу жеңишибиздин 75 жылдыгы менен куттуктаймын.